тура эмес укол сайып койгондон кийин келгенде уже буттарым колдорум отказ кылган да. Жолдошум экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге уже 11 жыл болду да. Өтө кыйналганмын да. Анан мен эми ошондой кыйынчылыкты жеңип, анан өзүм жашоом оңдоп алгандан кийин мен ал менен жашашты каалабайм да. Болду уже жок, ал жок адам да биз үчүн. Менден 5000 сурады да. Анан кийин пара сураптыр да сизден. Ооба, анан мен бербей койсом экзаменден өткөрбөй койду анан. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, ким элем мен, ким болдум программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде эфирде өзгөчө инсан, өзгөчө айым, чыйрак айым Мээргүл Дөлөтбаевич көз келип отурат. Кош келипсиз. Кош келдик. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, жакшы. Шаарда жүрүү кыйын эмеспи? Жок, уже үйрөнүп калбадым. Мээргүлчке ушул оор тийбесе, ушул өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне себеп болду буга? Канча жыл болду дегендей. Эми канча жыл болду? 2 жашымдан бери баспайм. Ошо 2 жашымда ушу температура чыкканда апамдар барып баягы айыл жергесинде фаптар бар эмеспи? Ошол жака алып барып, анан укол сайдырган. Ошондо тура эмес укол сайып койгондуктан баса албай калгам. Баса албай эмес, мен отура да калбайт элем, сүйлөй да калбайт элем, ошондой деңгээлде ооруп калганмын да. Анан ошо больницада 2 жашыңызга чейин басчу элеңиз? Басканмын. Эрте баскан экенмин. Ооба. 1 жашынакай. 1 жашынакай. Ошо 1 жашынакай басып жүргөндө эле ошол температура чыкканда алып барган да. Ошо тура эмес укол сайып койгондон кийин келгенде уже буттарым, колдорум отказ кылган да. Иштебей калган. Азыр колдоруңуз иштейт экен, жакшы? Иштейт, бирок слабый да, билинбейт. Билгизбегенге аракет кылам. Мындай оң жактан кеткен да, оң бутум слабый, анан оң колум слабыйраак. Демек, дарыгерлердин шалакы мамилесинен улам ушундай болду. Ушундай. Андан кийин мектепке бардыңыз да? Жок, мен ал мезгилде менде коляска деген жок болчу да. Ал мезгилде мындай жетишкен мезгил эмес эле го. Ошо коляска жок болчу. Анан мени көтөрүп алып барып келгенге кичине мектеп алыс болчу. Анан ошондуктан мен өзүм апам мугалим болгондуктан апам өзү окуткан. Мен 7-класска чейин үйдө өзү окуткан. 7-класстан 11-класска чейин ошо мектепке барып окуганмын. Классташтарым келип турчу, мен бара албаганда, мен айыл жергесинде, тоо айылда жашагандыктан мындай коляска менен барганга кичине жолдор жаман эле да. Жамгыр жааганда барбайт элем, күн ачылганда барат элем. Эми тоо жеринде деп калдыңыз, менимче тоо аймакта жашайсыз. Ооба. Заргер. Өзгөн районуна караштуу Заргер айыл өкмөтүндө жашайм. Эми албетте ал учурда деген бүт бардыгы баткак болуп, Ошо барыш кыйын болчу да мага. Күн жабаган күн. Бирок мен баргым келчү, күн жаган күнү менде настроение жок болуп калат эле да, себеби эч жака чыкпай калам да. Коляскам жүрбөй калат. Күн ачылган күнү мен да кадимки ошо күндөй эле да, мен настроениемчи күн ачылган күнү настроением ачык, күн жабылган күнү настроением жок, ушундай. Мээргүлчке, андан кийин азыркы бүгүнкү күндө учурда медицина өнүкпөдүбү? Андан кийин да бир дарыласа болобу экен деп жолдорун карап көрдүңүзбү? Бирок барбаган жерибиз калган эмес. Мен ошол жашка чейин канча десем бир чоңоюп, ошо атам мени көтөрө албай калганга чейин бардык да биз. Мына Сабырбек Жумабековго деле бардык. Барып багындай экен да, үмүт кылып бара берет экенсиң да. Мисалы айтат го, бастырса болот, мен 10 күндүн ичинде бастырып берем, 1 айдын ичинде бастырам дегендерге багында үмүт кылып барат экенсиң да, мен ушу 1 айдын ичинде басып кетет турбаймынбы деп баягы үмүт кылып бара берип, кайра үмүтүң солуп келе берип баягындай уже мындай болуп калды да. Болду, эми мен өзүмү тан алдым да, эмне айтканда. Өзүмү кандай болсом ушундай кабыл алганга мындай аракет кылып, азыр эми шүгүр, эми мен эч баспайм деп мындай неме деле кылбайт экенмин. Баскан адамдай эле жүрө берем да менчи. Анан кийин ошо кичине бир жерлерде эле билинип калбаса, так билинбейт деле. Өкүнбөйм. Канча уулуңуз бар? 2 уулум бар. Чоңоюп калышканбы?
Чоңум быйыл окунуп өтөт. Ого. Кичинекейим 5-класс. Мээрилечке анан карасам сот баракчалардан тойлорго барып да кырдап калат экенсиз да. Ооба. Бул ырчылыкта өнөрүңүз барбы кандай? Ооба, бул кичинекейимде эле өзүнчө. Баягы кичинекейимде мен ким болосуң десе мен ырчы бийчи болом дей берет элем да. Анан кийин сахнанын артында кандай жашоо болот экен деген кызыгуу өтө менде өтө күчү эле. Анан кийин ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой майыптуулугу бар адамдардын немеси фестиваль болуп калды. 7 область болуп калды. Ошондой фестивалга мени чакырып калып, ошол жерден гран-прини утуп алганмын. Анан ошодон улап кеткенмин да, ошодон гран-прини уттум. Анан чакыруулар көп, сахналарга чыгып баштадым. Андан кийин азыр кичине тойлорго чыгып атам. Бүгүн да менин тоюм бар. Бүгүн дагы? Ооба, азыр кечирээк жөнөйм, өзгөндөнгө барам. Барып ырдап бересиз. Ырдап берем. Кандай багыттагы ырларга көбүрөөк басым жасайсыз? Мен өзүм баягы шайыр жүргөндүктөн жалаң эле шайыр ырларды да берет экенмин да. Анан быйыл өзүнчө ойлодум, эми коеюн, мен дагы 37-ге чыгып калыптырмын, кичине мындай токтолоюн. Кичине мындай спокойный, мындай жашнагы ырларды ырдайын деп чечип кичине жаздырдым ошондой ырларды дагы. Тойго чыкканда машинаңыз менен кошо чыгасыз да, Ооба. Коляскаңыз менен. Ооба. Ошо азыр көрүп чекелерин жакшыраак кылып жазып. Ооба, атайын ошентип алганмын, эме сахнага чыксам да кичине жакшына көрүнсүн болсун депчи. Идеяга бай турбайсызбы? Ооба, мындай изденип эле турам да, ушу эмне кылырсам экен, эмне кылсам экен депчи. Мен мындан сырткары дагы мен үйдө баягы карантин болуп калбадыбы? Ошол мезгилде такси жок болуп калды. Андан кийин ойлондум да, менде кичине акча кылышым керек, эмне кылышым керек. Бекер отурбай мен баягы торт жасаган курстарга, онлайн курстарына катышып, анан торт жасап баштадым. Анан торт жасап, тортторду жасап, заказ алып, уже доставка шаар ичине бекердеп, ондон да кичине иштедим. Анан бирок мындай кичине үйүмдө шартым жогорак болуп калгандыктан кичине токтотуп койдум аны. Кадимкидей эле торт. Кадимки, ооба, тортту, баягы пончики, капкейки дегендер бар го, азыр ушундайлар коюлат го. Ошондойлорду жасап. Аябай даамдуу жасасаңыз керек, Эми ооба, сонун. Ушунча тикмечилик да ойнойсуз. Ооба. Кээде баягы заказ жок болуп калганда, ол токуган дагы өзүнчө бир хобби да. Мен өтө мындай хоббим десем болот. Себеби баягы өтө жиним келип атканда дагы ошону мен мындай алсам, мындай кадимки нервим успокоить этет да. Ошону токуп. Эмнелерди токуйсуз? Мен көбүнчө детский кийимдерге. Анан эми чоңдорго шапка, шарфтар токуйм, анан кичинекейлердин бардык кийимдерин токуп заказ алып. Мен мурун бул такси кылганга чейин мурун ошо мен токуп сатчу элем да. Бул деле баягындай сезон экен да. Жайындасы сезон жок болуп калат, анан ошондуктан мен кайра оңой, кичине оңоюраак иш экен да таксичи. Мындай таксиге чыкканым себеби деле баягы убагында мен 1 айлап эшикке чыкпайт элем да. 1 ай отура берет элем эшикке чыкпай. Балдарым кичинекей болгон, мени чыгарып айландырып келген адам дагы окууда болуп, убакыт болбой калгандыктан баягы эшикке чыккан бул мен үчүн майрам эле да. Анан ошондо мен отуруп алып айтат элем да, Кудай, ушул бир машина болсо менде, ушу такси кылганча неме кылып шарт айлансам кандай сонун деген менде ушундай тилектер бар эле. Кудайым аябай борооругам ошойт, ошо мага Матизди берди. Азыр ошо Матизди айдап жүргөнүмө уже 6 жыл болду. 6 жылдан бери ошол такси такси кызматыңызды, ошол машинаны кандай айдайсыз, мага да кызык болуп атат. Алдыда көрөлү. Анан Мергүлечке мына ушундай абалга түшкөндөн кийин, мына ушундай абалда жашоо турмуш кечирип аткандан кийин адамдардын кандай экенин жакшы билип каласыздар да. Ооба. Анан бул жашоодо кандай бир дос таба алдыңызбы? Мындай сизди түшүнгөн, сизге колдоо берген. Мен досторум өзү көп.
Мен досторум, эң жакын досторум ошол баягы мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптуулугу бар адамдарды мен ойлойм, ошолор менин чыныгы акыреттеги тагдырлаш досторум деп мен ошолорду айта алам да. Себеби биз кайгырсак дагы, кубансак дагы бири бирибизге айтып турабыз да мынтипчи. Кимде проблема болсо ушуну чечип бергенге аракет кылабыз. Анан ошолор менин эң жакын досторум. Ошолор гана түшүнөт меничи. Анан кийин баягы оорунун кадырын ооруган гана адам түшүнөт го. Анан башка адамдарды мен айта албайм. Эми түшүнгүсү келет, түшүнөм ооба дейт, бирок түшүнбөйт. Чындыгына келгенде бирок эч ким түшүнбөйт экен да. Дагы бир нерсени сурагым келип атат да. Эгерде ошол учурда мына ушундай жагдайлар, ошо дарыгерлердин шалакылыгы болбогондо кандай тилектериңиз, максаттарды коюп көрдүңүзбү өзүңүз? Мен ырчы эле болсом керек деп ойлойм. Жатып алып, мындай ойлоносуз да. Эгер ошол учурда ушундай болбогондо мен могу жерде окумакмын, могу жерде моундай бир маданиятка эмгек сиңирген, Андай ойлор болгон. Ондай ойлор мурун болгон. Азыр андай ойлор жок. Менде андай ойлорду ойлобой калдым. Ата-эненин, бир тууганын, баланын Орду кандай? Эми ата-эненин орду бул кыз балага кандай десем экен. Кыз бала мындай экен да. Мындай чийден тышкары деп коебу. Баягы уже үйдөн чыктыңбы, барбай эле, мындай өзүң менен жашаган жакшы экен да. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр жолдошуңуз сизге каралашабы? Жок. Биз жолдошум экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге уже 11 жыл болуп атат да. 11 жылдан бери мен ошо эки баланы өзүм карап, өзүм тарбиялап, өзүмдүн карамагымда эле ал уже сурабайт деле, уже биз унутуп деле калдык. Каякта эмне кылып жүрөт? Биздин немебиз жок, кабарыбыз жок. Эмне себептен ажырашуу да? Балким себептер бар да буга дагы. Эми тагдыр экен да, билбейм себептери. Ал эми мен ойлойм, ал соо болгон да. Анан баягы балким баскан бир аял менен бактылуу болгусу келдиби деп түшүндүм да мен. Мен түшүнүгүм ушундай болду. Анан башка мен менен жашап жүргөндө эле башка үйлөнүп алган да. Биз ажырашканбыз. Кээде мынтип ойлонуп кетем да. Мен наоборот кайра мен күйөөмө деле ыраазы эле окшойм депчи. Эми ал таштап кетпегенде балким мен ушундай даражаларга жетпейт белем деп кайра мен ойлойм да. Мен наоборот күч топтодум, мен күчтүү болдум депчи. Анын орду деле жок. Балдарым деле уже тааныбайт, атасы мындай уже тааныбай калды, 10 жыл болду. Бирок билет. Чоң балам кичине эсинде бар, бирок кичинекей балам кичинекейинде таштап кеткен үчүн анын эсинде жок. Эгерде жолдошуңуз кайра ушул кайтып келе турган болсо, ушу менин балдарым, ушу балдарыма мен тарбия берейин, багыт берейин, колдоо көрсөтөйүн десе даярсызбы? Жок. Себеби мен 10 жылда кандай кыйынчылыктарды көрдүм. Мисалы, мен аябай көп кыйынчылык көрдүм да. Эки балам кичинекей жаш болгондуктан мен өтө кыйналганмын да. Анан мен эми ошондой кыйынчылыкты жеңип, анан өзүм жашоом оңдоп алгандан кийин мен ал менен жашашты каалабайм да. Болду уже жок, ал жок адам да биз үчүн. Балдарыңыздан сурайбы кээде? Жок, сурабайт. Алар үйрөнүп калышты да, уже сурабайт. Балдарыңыз окуп бүтөйүн деп калыптыр, Ооба. Кандай окуйт мектепте? Орто эле окушат. Кандай кесиптин ээлери болоюн деп атат? Чоң балам эми архитектор болом деп атат. Быйыл ошого окууга тапшырат, Кудайым буйруса. Анан кичинекей баламын ою азырынча баягындай болот экен. Бир туруп дальнейбойщик болом апа, көп акча табам. Анан кайра эле туруп мен ресторан ачам апа, сизге мен ресторанда тамак ишинеп турам деп ушундай нерселерди көп айтып калат. Анан кайра ойлонуп эле мен чубагач болоюнчу апа деп ошондойлорду айтып калат да. Анан эми баягы кичинекей балам кичине мындайраак, динге жакыныраак бала болду. Кичинекейинде кичине
баягы медресеге бергендиктенби, дин жөнүндө кичине кабар болгондуктанбы, мындай дин жөнүндө көбүрөөк бизге өзүнчө неме айткан, ошол бизде акыл айтат. Мындай харам музыка окуппагыла, мындай деп бизге ошол акыл үйрөтөт. Мейрилүүчүк, анан сизди көбүрөөк биз соц сеттерден байкап калабыз да. Коомчулукка мындай кенен ачык чыгып элечи, өзүңүз жөнүндө айтып берип, анан элдер менен дагы аябай жакын байланышта болуп, соц баракчаларда активиңиз кандай кетип атат? TikTok'ta актив жакшы. Өзү мурун 30 000 бар эле, онун жабылып кетти. Бул немеге банга кетип калдым. Анан жаңы неме ачтым, ал аккаунт ачтым, ал азыр 10 000ге жетти. Ошол 10 000де уже менин активим жакшы эле. Азыр видеолорду киргизип, ал жактан кандай десем экен, кээде баягы менин видеолорумду көрүп, анан эфирге чыккан эфирлеримди көрүп, анан неме карындашым, сага мындай адуш эле жүрөгүмөн, эми банкыңа жөнөтпөйсүңбү, акча которойлу, балдарың менен чай ичип кой дегендер болуп калат. Негизи баракчадан баракчадан мен берки эски аккаунтума реклама алып аткан элем да. Анан баягы реклама киргизип берип атканмын. 500дөн, 1000 сомдон бирөөлөрдүн рекламаларын киргизип ошентип иштеп аткан элем да. Анан азыр эми бул аккаунт, азыр буну активдүү көтөргөн себебим мен элдер ойлойт да, сен эмнеге чыгып атасың эфирге, андай мындай. Эфирге чыкканда себептер бар, мен активдүү көтөрөйүн деп атам. Активдүү көтөрүп, балким мен TikTok менен бир иш баштайын деп атам. Же бир нерсе ачайын деп атам, ушундай кылып TikTok'то өнүктүрөйүн деген максатта жүрөм. Абдан жакшы, пландарыңызга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мейрилүүчүк, анан кийин азыр биздин көрүүчүлөргө дагы эң кызык болгон, Мейригүл кантип машина айдайт экен, кантип такси кызматын аркалайт экен, кызык болуп атат да. Ал суроону аябай көп адам берет TikTok'тончу. Сен путуң иштебесе, сен кантип машина айдайсың дейт да. Анан эми адамдын путу эмес, биринчи баш иштеш керек го деп ойлойм да. Мээси иштесе баардык нерсени кылса болот да. Ошону бир көрсөтүп бербейли анда, өзүңүз көрсөтсөңүз. Кетикпи? Унааңыз кайсы жакта? Парковка. Жүрүңүз. Көпчүлүктөр айтат да, мынтип сен бутуң иштесе кантип машина айдайсың дейт да. Машинам автомат. Мындай тормоз газ колдо да. Кол менен эмесе? Мейрилүүчүккө буйртманы кандай кылып аласыз? Баягы Яндекс деген программа бар го. Өзү берет. Ооба. Яндекс Карс деген Карстамын да. Ошодон эле буйртманы аласыз. Ооба, өздөрү заказ берет, өздөрү жол көрсөтөт. Жол эрежени сактап жүрөсүзбү? Ооба, сактайм. Кете сактабаганда гаилер тосот. Айдоочулук көлүктү кантип алдыңыз анан? Окуп алдыңызбы? Окудум, ошо окуп бүтүп, алыш аябай кыйын болду да. Канча десем, бир жарым жыл эле кетип калды да. Кечке баягы неме кылышты. Врачка бар, анан кийин заключение алып кел, анан бир нерсе алып кел депчи. Аябай убара кылышты. Анан ошол жерге барып алып ыйлаган күндөрүм болду. Ыйладым да эми отуруп алыпчы. Барып түшүш кыйын, же баягы шарттары жок, кирип алып, анан алардын мамилелерин көрүп алып, менден 5000 сурады да. Анан кийин
Пара сураптыр да сизден. Ооба, анан мен бербей койсом экзаменден өткөрбөй койду. Анан начальныйына кирип алып, неме дейт, айттым да, мындай өзү инвалидтерге берилеби же берилбейби дедим да. Барбы мындай кагазыңарда же мындай закондо барбы, инвалидтер алганбы десем, ооба деди. Анан кийин ооба деп айттылар, мен айттым ушундай, мен кайра убары болуп атам, ушу мен 5-6 жолу келдим, мага келиш кыйын болуп атат деп айтсам, айтты, эмне болуп атат деди, акча сурап атат, ошон үчүн өткөрбөй атат мени десем, ал эжени чакырып урушуп туруп эле, анан өткөрүп кылып берген, бирок документ иштери аябай көп кыйын болгон. Бериличке могу тойлорго чыгып ырдап калам деп атпайсызбы? Анан биздин унаа айдап баратып узун жолду кыскартып берип, куплет ырдап бербейсизби? Унаа менен кетип аткандабы? Мен өзүм баягы шайыр жүргөндүктөн только шайыр ырдап айткем да. Жакшы болот да. Шайыр ырдап беререйинби? Жайдын бир мезгилинде, адырлуу тоо бетинде, Саңгүлдүн тандап үзгөн жайдары селкесимде, өзүңдү сага берем деп, өмүрдүн гүлүн теремдеп, сүйлөшкөн күндөр эсте, турмуштун сырын тереңдеп. Мериличке мынау такси кызматында жүргөндө эми ар кандай клиент болот да. Кандай бир кызыктуу учурлар болобу? Кызыктуу учурлар болот. Баягына болот да, карыган адамдар такси заказ кылат го. Анан кийин кичине жүгү оор болуп калса айтат да, жакшы кыз бала экенсиң, 4-этажга чейин көтөрүп алып чыгып койбойсуңбу дейт да. Дегенден эже мен баса албайт элем, тура түшүнүң деп айтсам, мындай ишенбейт да, бул баса албаса кантип машина айдап жүрөт, анан кантип такси кылып жүрөт деп мындай жаман көз менен караган боюнча эле түшүп кетип калат да. Кээде мындай адамдарга түшүндүрө албай калып кетем менчи. Ошондор түшүнүксүз болуп калат. Анан көркүлөр чогулуп, аял киши экенсиң, такси кылбай эле койбойсуң, башка жумуш кылсаң болбойбу, андай мындай дейт да. Анан кийин анда дагы бирине түшүндүрүп отуруш кыйын. Өтө кыйын да. Анан отуруп алып, мына рычагты сурайт, бул эмне дейт. Анан көркүлөр от души айтат да, ой, молодец, молодец десе, көркүлөрү көңүл түшүрүп коет. Кыскасы ушундай күндө мындай көп сөздөрдү угам да. Ошондо сиз азыр деген тормозду басып турасыздар, ооба, түткөндө. Бул түткөндө тормоз болот, мындай өзүмө тартканда газ болот. Буну атайын жасап беришеби? Ооба, жасап беришет. Барды унага эле жасаса болот да буну. Болот. Алдыда эми бул матизиңизде бир чоң бир жип кылайын деген максаттар барбы? Бар. Бул 5 жылдан беричи баягы тыным жок да. Мен бул машинаны мен ойлойм да, мен бутум деп эле коём да. Бутум бул бузулуп калса мен мындай кадимки настроение жок болот да, баягы бутум ооруп аткандай болуп, баса албай эч жака жете албай калып кеткендей болуп, бул дагы бир эми тоба кылдым го, мүчөм катары болуп калды да. Зато жеткирет мени. Көздөгөн жерге жеткирип коет. Көздөгөн жерге жеткирет. Үй бүлөгө, каржыга алып келет. Чоң көмөкчүлүгүңүз. Балдарым мектепке ташыйт элем кичинесинде, анан азыр деле кичинекей баламы дагы деле кичинекей көрүп ташыйм. Унааны жакшы айдайт экенсиз. Көптөн бери айдап, тажрыйбаңыз дагы артып калыптыр. Рахмат. Эң баягы айдоочулардын эң баягы баалаган жери бул айдоо маданияты го. Ооба. Жолдорду дагы жакшы айдайт экенсиз да. Маданияттуулукту сактап. Ар дайым эле ушундай айдайсызбы? Ооба. Унаага май куюшуңуз керек да. Ооба. Заправка барганда кыйналбайсызбы? Кыйналам. Эң эле кыйын ошол жер болсо керек, э? Ооба, азыр бардыгы баягы болуп калган го, кассага төлөө. Анан ошол жер өздөрү куюп, анан ар бирине түшүндүрүш өтө кыйын экен да. Кээде урушуп кетем баягы. Кичине жакшына түшүндүрүп айтасың да, мынтип куюп берип коелачы десең, алар ойлойт экен да, куя албайт экен дейт да. Анан келип куйгандан кийин акчаны берип кассага төлөп койчу десең, өзүңүз түшүп төлөңүз дейт. Анан мен өзү түшүндүрүп айтып атсам деле ошондойт да. Мындай мен түшө албайм. Куюп берип койгачы десең, ойлонуп туруп анан кийин
түшүндүрөсүн баса албайт элем, ошондуктан сага айттым десең, анан кийин түшүнүп калышат. Мен азыр заправкага барганда баягы бардыгын эле түшүндүрө бериш кыйын экен да. Эми бензин ар жерде төгүнүп калышы мүмкүн экен да. Анан кийин бардыгына түшүндүрүш, анан бир эле адам иштебейт экен да, заправкада күндү алмашат, анан бардыгына түшүндүрүп отургандан чарчадым дагы. Анан мен мындай знак сатып алдым кайра өзүмө. Машинамда деле бар, бирок кайра өзүмдүн колума да сатып алдым да. Мен заправкага барып эле мындай сигнал басам да кассага мынтип көрсөтүп коюп атам да азырчы. Эми түшүндүрүп отуруштун мен чарчадым да уже. Мынтип көрсөтүп койсом уже түшүнүп атышат. Азыр ушуну жардам берип ошону ойлоп таап алдым. Бирөөгө мындай оорчулугум тийбей, мындай өзүмө шарттар түзүп жашаганга аракет кылып атам. Азаматсыз мейрилишке жеткен жерибизге дагы келип калдык. Сизге ушул алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Чыгармачылык менен жүрөткөн чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Рахмат. Анан сапарыңыз байсалуу болсун, ар дайым астынан шамал өтүп турсун унагыңыздын. Рахмат. Ошо балдарыңыздын күлүгү үчүн көмөгүнө балкып жашай бериңиз. Айтканыңар келсин. Ишиңизге Рахмат силерге дагы, ишиңерге ийгилик.